Bismillahirrahmanirrahim. Mehримдүү, кечиримдүү, боорукер Аллах Таала чексиз мактуулар болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга саламдар жана салаваттар болсун. Урматтуу мусулман бир тууганым, мен сиздерге бир окуяны айтып берейин. Бул намаз жөнүндө болмокчу. Бир жаш кыз турмушка чыгып аткан болот. Ошол той күнү аны жасап коюшкан, жүздөнүн макияжын коюп, кызды ушунчалык сонун жасап коюшкан. Ошол убакта шам убагы болуп калат, шам намазынын убагы келгенде ошол кыздын дараты жок болуп калат. Анан жанагы кыз дарат алыш үчүн ошол жүзүндөгү боектордун баарын өчүрүш керек болот. Аны өчүрөйүн деп дарат алганы чыгайын десе, жанындагылар баары каршы болушат. Анан апасы да жүгүрүп келип, бүгүн эми эч нерсе болбойт, бүгүн сенин тоюң болуп атат. Намазын коюп туруп кийин окуйсуң деп кызын катуу жемелейт. Ошого карабастан ушунчалык жүрөгүнө иманы толгон, иманы бекем, намаз деп жүрөгү соккон, Аллахтан бекем корккон ошол кыз: "Жок апаке, мен Аллахтын алдында күнөө болуп турган иштерде мен сизге баш ийе албаймын. Мен силердин эч кимге баш ийе албаймын. Мен мунун баарын өчүрүп, мен намазымды окуймун. Мага ошол көбүрөөк, маанилүүрөөк" деп эч кимге баш ийбестен чыгып, даратын алып, жүзүндөгү боектордун баарын өчүрүп, кетип шам намазына турат. Намаздын баштап сеждеге барган кезде ошол жерде жанагы карындашыбыз, ошол кыз жан берет. Мына ошо менен жанына барып караса, ошол саждеде ал кыз жан берген болот. Бул деген сеждеде жан берүү бул өлүмдөрдүн эң рахаты. Мындай өлүм анча-мынча адамга насип этпейт. Ошондуктан дайыма адамдар, көпчүлүк алымдарыбыз ыйлап дуа кылган: "О Аллахым, мага саждада өлүм бергин" деп. Мына ошол карындашыбыз намазына бекем болгондуктан, Аллахтан катуу корккондуктан, Аллах Таалам ошол кызды эң бактылуу өлүмдө жанына алып кетти. Караңыз, бул кандай гана сонун өлүм. Андыктан урматтуу мусулман бир туугандарым, биз намазды кайдыгер болбойлу. Намазга биз кош көңүлдүк кылбайлы. Болбогон бир себептери шылтоо намазды каза кылып койбойлу. Кандай учур болбосун, намаз деп намаз өз убагында окуган болсок, Аллах үчүн чын ихлас менен окуган болсок, Аллахым өзүң үчүн окуйм, мен өзүмдөн коркомун, өзүмдүн өкүмдөрүңдү өзүң каалагандай, пайгамбарың көзүң тартып аткаламын деп чын жүрөктөн ихлас менен ниет кылган болсок, албетте биз каякта болбойлу, Аллах Таалам бизге намазды өз убагында окуганга мүмкүнчүлүк таап берет. Андыктан эч качан ибадатка кайдыгер болбойлу. Убакыт күтпөйлү, эртең окуйм, бүрсүгүн окуйм деп жүрбөйлү туугандар. Биз мына бүгүндөн баштап намаз окуганга ниет кылып, бүгүндөн баштап намаз окуп баштайлы туугандар. Анткени өмүр өтүп жатат, жашообуз өтүп атат, убакыт өтүп атат. Эртең бул убакытта бизге кайра кайрылып кайтып келбейт. Андыктан Аллах Таалам баарыбызды намазына бекем, өз убагында окуган, дайыма намаз деп жүрөгү соккон инсандардан кылсын. Алхамдулиллахи раббил аламин.